رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын студиясында тартып жаткан Рахмат чаган Рамазан берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте этикаф маселеси боюнча сөз кылабыз. Ал үчүн биздин студиябыздын ардактуу коногу белгилүү дин алымы Олжобай Ажы Алимбеков конокто. Кош келипсиз. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Allahu razı olsun. Орозоңуз кабыл болсун. Сиздикин да болсун, кабыл болсун. Алла кабыл кылсын. Олжобай Ажы, багы орозо мезгили башталганда эле багы өтө көп маселелер башталат да. Анан ошолордун бирөө этикаф маселеси да. Анан этикаф деген эмне, ушул жөнүндө жалпы түшүнүк кылалы, андан кийин суроону баштайлы. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. İtikaf деген нерсе тилдеги мааниси бир жерде туруу. Ма хадихи тамасилу лати антум лаха акифун деген. Кур'ан аятында акифун деген бир жерде бекем турасыңар деген мааниде. Ал эми шариаттагы мааниси мусулман адамдын акылы жайында, балагатка жеткен, эч кандай гусул, жанагындай нифастардан таза болгон мусулмандын мечитте ниет менен орозо абалында Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө мечитте ибадат үчүн турган ибадатты этикаф деп атайбыз. Эми азыр багы көп биздин мекендештерге кызыктуу болуш керек. Биринчи жолу этикафка кирем деген адам эмнеден башташ керек? Сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурда бир нерсени айтсам да, этикафтын өкүмү суннату муаккада, бекемделген сүннет да, таравихтин өкүмүнүндөй эле, бирдей эле. Бирок жанагы кифая дегенин дагы кошуп коюш керек. Бир жерде, бир айылда, бир шаарда бир канча адамдар этикафка кирсе, башка адамдардын мойнунан түшө турган ибадат да. Бирок ушул негедир ушул ибадат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы 10 күндүктө эч качан ушу бул дүйнөдөн өткөнгө чейин этикаф таштаган эмес. Бирок азыркы мезгилде эмнегедир ушу этикаф суздап кетти, ушул амал. Анан кээ-бирки алымдарыбыз айтат, ошол пайгамбарыбыздан кийинки кээ-бирки халифалар этикафка кирген эмес. Кээ-бирки алымдар ошондон улам анан демек иш жүрүп атса, ибадат амал кылынып атса, мамлекеттик иштер же болбосо ушундай диний чыгып кирип тура турган амалдарда Рамазанда эми көп болот да бизде. Ошол себептен анан кирбесе, башка бирөөлөр кирген болсо, ошол башка адамдардан түшө турган ибадат. Эми эң биринчи адам эгер этикафка кирүүнү каалаган болсо, биринчиде орозо болушу шарт. Орозо болуш керек, анан балагатка жеткен болуш керек, акылы жайында. Эгер аялдар боло турган болсо, алар ошол эки үзүрлүү убактынан таза болушу керек дагы. Анан ниет кылып акыркы 10 күндүктөн этикафка кире берет. Анан кирет да, анан ал жерге кирип ошо ибадат менен, башкача айтканда, бул дүйнөдөгү башка нерселердин баардыгын унутуп, ал жака кирип жалаң гана Кудай менен өзүнүн мамилесин оңдоп, ибадат кылып, Кур'ан окуп, илим окуп, түнкү намаздарды окуп, таравих окуп, ошо ибадат кылат. Анан ушул жерден дагы бир кошумча суроо берип калайын. Кошумча иретинде бул кишинин канча убакытка чейин сыртка чыкканга укугу бар же канча убакытка чейин канча километр басканга укугу бар деген нерселер дагы болуш керек да. Ооба. Эми этикафка кирүү, өзү кирип этикафты ниет кылгандан кийин ал жерден чыгууга тыюу салынат. Тыюу салынганда кандай тыюу салынат? Баягы ошол мечиттин ичинде кылууга уруксат берилген нерселер бар да, тамак жесе болот, ошо уктаса болот. Анан баягы зарыл болгон нерселерге гана ошонун өлчөмүнчө чыкканга уруксат берет. Дааратканага барып келгенге, эгерде гусул болуп калса, мечиттин гусулканасына, үйүнө эмес, барганга ошо мечиттин тегерегинде зарылчылык үчүн гана чыкканга уруксат берилет. Себеби баягы адам өзүнө милдеттүүлүктү алгандан кийин мечиттен чыгып, себепсиз чыгып кетүүсү ошол этикафтын өкүмү жокко чыгарат. Эми эң азы 1 күн. Эгерде күндөрдү өзүнө милдеттүү кыла турган болсо, анда түндөрү кошулуп калат. Бирок 1 күндү мен 1 күн гана, күндүзү гана этикафка турууну ниет кылдым десе, анда багымдаттан баштап кирет да, шамга чейин турат. Бирок 2 күн турууну ниет кылдым десе, анда түнү менен кошулат. Бирок сүннөт муаккада жана бекемделген сүннөт деген ошол 10 күндү ошо акырына чейин турган ошол жакшы. Бирок эми бирөө 1 күн, 2 күн ниет кылса дагы
ниети дурус. Этикафтын негизги максаты эмне? Эң негизги максаты. Эң негиз максаты бул Рамазандын акыркы 10 күндүгү өтө фазилеттүү күн. Ал күндө кадыр түн бар. Жем баягы риваяттарда эң көбүнчөсү ошол 26-сына 27-сине караган түн болот. Эми акыркы 10 күндүктө ошол берекелүү айда жашоосун түнүн башка бир пайдасыз нерсе менен өткөрбөстөн ибадат менен өткөрүүнүн бирден бир жолу ошол да. Эми өлө турган болдук го, жашоо деп жүрүпчү, базар, бул үй бүлө, тамак аш, бизнес деп жүрүп, жана ошол күнү эми ушунча бир жыл тегеренип, ушу калган бардык амалдарыбыз, иштерибизди, дүйнөбүздү кылалы да ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө мечитке кирип, Кудайым менен өзүң жалгыз калуу да. Ибадатыңды кыласың, эми башка бир соода сатыкда жанагы жүрөгүң ооруткан нерседен бошойсуң. Түнү менен ибадат кыласың, Куран окуйсуң, ошол. Демек, өзүң менен Аллах Тааланын мындай өзүңчө коюп, өзүң эсеп кыла турган негизги күндөр да, бул чоң ибадат. Эң негизгиси баягы адам оңголом десе, этикафка турган жакшы экен да. Өзүн өзү эсеп кылыш керек да, мынтип киргенде жашоодо мынтип жүрө берет экенбиз да, жүрө берип эле баягы өзүбүзгө эсеп бербейбиз. Мен сону эле кылып атам дейбиз. Көрсөңүз аялыңызга зулумдук кылып койгон болосуз, көңүл бурбай, эртең менен кетип, балаңыз чоңоюп кеткенсиз, эшикте жүрө бергенсиз. Бул акчаны бүтүрүш керек, бул бизнес тияка деп отуруп өтүп кете бересиз да. Карасаңыз эле 1 ай, 2 ай, 1 жыл өтүп кеткен болот. Туугандарыңа деле байланышкан эмессиң. Кудайым менен ойлонуш бул жакта кой. Этикафка киргенден кийин өзүң менен өзүңсүң да. Мен эмне иш кылдым, кайсы жашка келип калдым, мен канча ибадат кылдым. Эгер азыр өлүп калсам, Аллах Таалага башында бара аламбы? Эртең кыямат боло турган болсо, мен абалым кандай болот деген ойлонууга мүмкүнчүлүк боло турган. Анан ибадат кылып, ошо кетирген каталарына тооба кылып, Кудай менен өзү жеке болуп ойлоно турган күн да. Эми этикаф боюнча Куранда же биздин хадистерде эмнелер кандай айтылган? Эми Куранда ошол аяттар азыр менин эсимде жок, чынын айтайын. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул ижма болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө өмүрүнүн акырына чейин этикафтан бош болгон эмес, дайым этикафта болгон деген хадистер бар. Этикафка отурган адамга эмнелер тыюу салынат көбүнчө? Этикафка отурган адамдарга биринчи эң чоң тыюу бул себепсиз мечиттен чыгуу. Экинчиси аялына жакындык кылуу. Үчүнчүсү ошол жакындык кылууга алып бара турган жолдор, өбүшүп, жытташкан, анан ошол менен баягы жакындык кылбаса дагы баягы гусул важып болуп калган. Мына ушул нерселер бүтүндөй этикафты жокко чыгарат да, бузат. Мисалы эми бир адам себепсиз эле чыгып кетти да, мен жуманы тиги мечиттен окуп келейин деп чыгып кетти. Ошол мечитте өзү жума окулунат. Себеби этикафка кире турган мечит өзү жума окулунган, ал жердин имамы, азанчысы бар, 5 маал намаз окулунган, жума намаз окулунган мечит болуш керек да. Анан башка себептер менен тиги мечиттин имамы хутбаны жакшы катабай чыгып кетип, себепсиз чыгып кеткенде болду. Этикаф жокко чыгат, бузулат, башкача айтканда. Ал эми жакындык кылып коюу аялына бул дагы макул, мечиттен чыгып башка жакка барып кылса дагычы. Ошого эми акыркы 10 күндүктө ошол ибадатта ушул нерседен сактаныш керек. Бирок уруксат бериле турган нерсе бар. Мисалы зара кылганга же болбосо дааратканага барганга уруксат, анан гусул кылганга уруксат, анан дагы бир уруксат берилет, мечит бузулган атат. Мечит бузулган атат, же болбосо жер титиреп атат, мечит жыгылып кетүү коркунучу бар, же болбосо мечитте турганыңда кандай бир себептер менен мечит бузулуш өкүмү чыгып калды. Анда ошол мечиттен чыкканга анда уруксат берет башка мечитке киргенге. Андан башка учурда чыкпашы керек. Ошол этикаф учурунда эми баягы кичине чарчап калды. Адам эми пенде да чарчап калды, анан телефон колдонуп социалдык тармактарга кирсе болобу? Эми такыр эле баягы ибадат менен болсун дегендер неме жок. Тыюучу такыр ибадат. Бирок эң негизги этикафка кирүү бул Куран окуу, хадис окуу, фиг окуу, илим алуу, илим берүү. Ошол кылганда анан бир чарчаса эс алганга, анан сиздин сурооңузга жооп катары соода сатык кылса да уруксат да. Бирок товарды мечитке алып келбеген абалда.
Демек, азыркы мезгил кандай болот? Бирөө кирет, кол койдуруп кетет. Эми илгери ошондой болду. Эми азыр телефонубуз менен кыласыз. Анан азыркы мезгилде мен ушундай деп билем да, эгер адам 2 күн WhatsApp'ты же болбосо Instagram'ды же Facebook'ты карабаса, жашоодон артта калат да. Жашоодон артта калды деген нерсе түшүнүктөн артта калдың деген сөз. Түшүнүктөн артта калдың деген нерсе бир жерде уят болосуң да, бир нерсени туура эмес кыласың. Бирөө алмашып кеткен, сен паланчаны дагы деле министр деп жүрөсүң да. Ошондой болуп калат да. Ошого күнүмдүк жашоодогу зарылчылык болгон нерсени эрте туруп, кабарларды карап, баары тынччылыкпы? Элдин баары бир нерсе болуп атса, сен үйдө отурган бир сыйра карап койгонго зыян жок, бирок көпчүлүк убакытты телефонду коюп ошо ибадат менен өткөргөн жакшы. Бирок анча-мынча баягы маалыматтарды билип, элде журтта эмне болуп атканын билип турган жакшы. Мисалы үчүн эми такыр телефонду өчүрүп кирип кеткенде дурус эмес. Мисалы, кокустан үй бүлөсүнө бир проблема болуп калат, же болбосо бир нерсеге кол коюш керек болуп калат, же баласы аял дегендей. Мындай зарылчылык ошон болуш керек да. Эгер этикафты бузуп алса эмне болот? Балким атайлап аны казасын кармаш керек болот. Ушул жөнүндө дагы бир коомчулукка эгерде бир адам ошентип бир этикафын бузуп алды, же болбосо баягы тыйылган нерселерди да жана айтканыбыздай эле жакындык кылып койсо, же болбосо мечиттен себеп чыгып кетсе, демек кайра ошол күндү мечитке дагы туруп бериш керек болот. Кандай ибадаттарга артыкчылык берип көңүл буруш керек? Этикафта мен биздин Ханафи китептерде келген маалыматтар бул эң көбү бул дуа, нафил намаз, анан Куран окуу. Себеби бул акыркы оңундукта Куран пайгамбарыбызга жана Жибрейил алейхиссалам келиптир. 2 жолу кайталашпады мына ошол акыркы оңундукта. Демек пайгамбарыбыздын периште келип пайгамбарыбызга ошону үйрөтүп пайгамбарыбыз 2 жолу кайталап атканбыз, демек биз көбүрөөк окушубуз керек деген нерсе. Анан дуа. Себеби бул күндө кылынган дуалар кабыл болот. Кадыр түндө кылынган ибадаттар канча, алф шахр 1000 айдан жакшы дебеди? Хайру мин алф шахр деп. Демек, акыркы 10 күндүктө кадыр түнгө илешип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Демек, ибадатты көп кылыш керек. Кайсы күн экени билинбейт да. Демек, ошол ибадат менен Куран окуу менен анан дуа. Дуа деген нерсе өтө негизги нерсе да, ибадат да, бул дуа. Кудайдан сурайсың, элибизге, жерибизге тынчтык, адамдардын оңолуусу, жаштардын оңолуусу, үй бүлөлөр бузулбасын, элибизде көпчүлүк тынччылык болсун, согуш болбосун, ушулардын баардыгы ушул этикафта кылынган ибадаттардын катарында. Эми этикафка ниет кылып, жакшы ниет кылып кирди инсан, анын чыккандан кийинки ыйманына таасир береби? Себеби кайсы бир ибадатка көңүл бурулуп кылынган болсо, анын таасири сөзсүз болот. Эмне себептен биз көп угуп калып атабыз? Мен намаз окуйм да, бирок канчанчы рекетте Фатиханы окудум, окубадымбы дегендерди угуп каласыз го? Демек намазына көңүл бурган жок да. Баягы оюн бир жерге койгон жок. Эмнени окуп атат, окуп аткан аятынын маанилери, кайсы сүрөнү окуп атат, ал сүрөнүн маанилери, Аллахтын астында турган абал, азыр мен Аллах Таала көрүп турат, мен парызын аткарып атам деген сезим менен турган намаз сөзсүз түрдө ошол адамга таасир берет. Жанагы намаз адамдарды жамандыктан, бузукулуктан сактайт деген намаз мына ошол намаз. Эми орозоңуз дагы эртең менен ниет кылганда мен орозомун, Аллах Тааланын парызын аткарып атам, демек бирөөнү гыйбат кылбашым керек, муну сөкпөшүм керек, бирөө мени сөгүп койсо, кечирип кой, мен орозомун деп тутулган орозо уктап эмес, сериал көрүп эмес, эптеп убакыт өтсүн деп эмес, өзүн эмне ибадат кылып атканын сезип кылынган ибадат сөзсүз түрдө таасир берет. Умраны да ошону айтып атабыз. Ажылыкта да ошону айтып атабыз. Баргандан кийин барып ошо ибадат кылып атканыңда сен эң улуу жерде жүрөсүң, Каабаны таап кылып атасың. Дүйнө жүзү сен жанында турган Кааба карап намаз окуп атат. Өзүңдү ошондой ички дүйнөңдү тазаласаң, ошол умраң сени өзгөртөт. Этикафта мына ошондой. Эртең менен киргенден баштап ниет кылып, мен Аллах үчүн этикафка кирдим. Бул этикаф амалында мен муну амалдарды кылышым керек. Демек кеминде 5 пара Куран окушум керек, мынча дуа кылышым керек, мынча рекет окушум керек. Демек бүгүн жакшы эле кылдым, кечинде эсеп кылып өзүнө канча ибадат кылдым, гыйбат кылбадымбы, тоба кылдымбы, кылбадымбы, ошентип өзүнө өзү эсеп кылып туруп ибадат кылган болсо, ал сөзсүз түрдө өзгөртөт. Эми жанагы кээ бир немелерди айтып калабыз да эми. Баягы даватка чыкты деген, баягы 3 күндө бир даватка чыкканда, эмне себептен баргандан кийин оңолуп келип калып атат?
алгач деле барып оңолуп келип калып атат. Себеби ал жерде эртеден кечке чейин эле Кудайды эстетип, туруңуз, таксыр мындай болуп калды, мынтип отур, антип отурунбайт да, тамакты оң колуң менен же, анан мынтип отур, үч колуң менен же, бүгүн тахажжудка турушубуз керек, анан жамаат окушубуз керек деген ошо 3 күн адамга анан таасирин берип атат да. Демек, али бир ибадатты алдабатка чыккан эле эмес. Жашооңдо ошондой кылып кылсак, ал сөзсүз түрдө таасирин берет. Этикаф мына ушул баптан. Эми бир айылда ушул жамааттан этикафка турулбай калса эмне болот? Эми акыркы 10 күндүгү суннат муаккада бизге бекемделген сүннет. Башка Рамазан күндөрү мустахаб. Акыркы 10 күндүктө Бишкек боюнча эч ким турбаган болсо, анда Бишкек элинин бардык күнү көрүлөт. Себеби суннат муаккада бекемделген сүннет пайгамбарыбыз калтырган эмес. Анан кифая дегенин коштук да, башка адамдар турса, калгандарын сакыт болот. Ошого бир канча адамдар турушу керек да. Ошол этикаф боюнча ошол биздин мекендештерге кандай бир кеңештерди берет элеңиз? Мен ойлойм, этикаф деген ушул сүннөтү бир тирилтишибиз керек да. Азыркы мезгилде солугундап кетти. Азыр ошол мен ачык эле айтам да, мен ачык айткан адам, билесиз. Азыр ошол жана биздин жолдо эмес, жана багытта, башка багыттагы кээ бир жамааттар барго, ушулар катуураак көңүл бурат бизге караганда. Себеби карасаңыз, ошол ызычуу болуп мечитке ошо этикафка барышыбыз керек деп калат. Бирок биздин молдокелердин, казылардын этикафка неме болгонун көрбөйбүз да. Эми макул иш болуп атат дейбиз, бирок эми бир бөлүк этикафка кириш керек. Ошону ниет кылышыбыз керек да. Мен айтат элем, кайсы бир адамда мүмкүнчүлүк болсо, аны башка нерсе тыйып койбосо, кээ бирде баягы жумушу аны этикафтан калуусуна тыйып салат да. Эгер андай боло турган болсо, башка бир адамдар ошолордун атынан этикафка кирген болсо, күнөөдөн кутул дейбиз. Бирок кайсы бир жамаат сөзсүз кириши керек. Эми биз жана сөздүн башында суроо бербедимби? Эгер биринчи жолу бараткан адам болсочу, эми мынакей бүгүнкү күндө этикафка турабыз деген жаштар дагы бар экен да. Ооба. Өздөрү баягы биринчи жолу турсам дагы ушул мен ушул иманды бир өзүмдө бир сынап көрөйүнчү дегенчи. Алар ушул этикафты же өзүнүн амалдарын таштабаш үчүн кандай кеңеш бересиз? Эми биринчиден ошону кандай кеңеш берем? Мындай, мен ойлойм да, баягы эң биринчи кирип аткан болсо, адамдар жашоосунда ар кандай мамилелер менен болуп калып, бир жерде отурбаган болушу мүмкүн да. Ошого жок дегенде бир күн бир түнү менен деп ниет кылып, күндү аны эртеси дагы ниет кылып, дароо эле 10 күн мага милдеттүү болсун, мен этикафка кирем деп кирип алып, кийин буза албай кыйналып, бир күн бир түн ниет кылдым деп, жакшы болду, эми дагы бир күн бир түн ниет кылдым деп, баягы өзүнүн орозосун немесин, этикафын бузбаган абалда ошентсе, же болсо бирөө такыр болду, мен күндүз эле турам десе, макул күндүзү тур. Озачардан кийин кет. Ошентип аракет кылышсын. Демек, баягы бузуп албасын деп коркуп атам да, баягы ал жерге киргенде бүт нерседен үзүлөт, баягы кыбла, жай намазың, жанында бир аз төшөгүң болду, анан баягы көчөдө ар ким менен сүйлөшүп, телефон менен жүргөн адам этикафын бузуп албасын деген мааниде айтат. Эми үй бүлө этикафка турабыз деп калса кандай болот? Үй бүлө этикафка турабыз деп кала турганбыз, аялы өзүнүн үйүнүн этикаф, өзүнүн мечитинде болот. Демек, аялдар болгон мечитте болуш керек болобу? Жок, өзүнүн үйүндө. Үйдө. Аялдардын, биздин эркектер менен аялдардын айырмасы, биздин мечитте намаз окуубуз, жамаат менен окуубуз, үйдө караганда эң жакшыраак болуп аткандай, аялдардын мечитте намаз окуганга үйдө окуганы абзелдирээк. Эми этикафта мына ошондой эле. Үйдө этикаф кылганы, мечитке келип этикаф кылганына караганда жакшыраак. Эми аялдар мечитке келип этикаф кылса кылабы, болобу? Мен болот деп айтам. Эмнеге десе, азыр илгери аялдар намазга келбесин, тарафикке келбесин, жамаатка келбесин деген ал мезгил аялдардын баардыгы үйдө отурган да. Үйдө отурушкан. Анан ошолор анан кел ошол жерден кой мен мечитке барам деп чыккан, аларга айып эсептелген, аял үйдөн чыгып кетти депчи. Азыркы мезгилде биздин аялдарды карасаңыз, Дордой плаза толтура, Бишкек паркка барсаңыз толтура, парк,
көчө, базар, бардык жерде аялдар жүрөт да. Анан ушундай мезгилде фикх деген нерсе эмне? Ар бир замандагы абалга карап адам фатва бериши керек да. Анан ушундай мезгилде биз азыр жок, аялдар мешитке барбасын, этикафты үйүндө кылсын дегенге караганда макул, мешитке келсе дагы макул. Додой плазада жүрөсүң, 200 метр келсең Саракчы мешитке киресиң. Ошол келип этикаф кылсаң макул дегенге ылайыктуу мезгил азыр. Бирок жакшыраагы өзүнүн үйүндө. Аял өзүнүн үйүндө буга эркек шарт түзүп бериш керек да, өзүнүн мечити болуш керек. Аялдын өзүнүн мечити, башкача айтканда, мындай бир аз бурчу, сонун кылып жай намазын койсун, бир жакшы жай намаз болсун. Жанагы анар умрага барганда белекке келген жай намаз эмес. Жакшы бир белек. Кымбат баа. Мындай бир сонун бир жай намазы баягы өзүнүн мечити экендигине аял мындай бир сезе турган. Ага башка бир окубасын. Жакшы аялдардын өзүнүн мечити болуш, жай намазы болуш керек да. Ар ким окубаш керек ага. Себеби аялдар үйдө жүргөндө атыр себини, башка сезип жүрөт да, өзүнүн жай намазын атыр себеп коёт. Ошол жеринде окуйт. Анан ал бир эркекке берилип калса, үйгө чоочун эркек келип калса, берип калса, бир аз жакшы болбой калат. Эми аялдардын атыры менен эркектердин атырында айырма бар да. Ошо аял бир бурчун сонун кылып, жанына тесписин коюп, китептерин коюп, кичинекей шамды жагып, өзү мынтип ибадат кыла турган жери болуш керек. Мына ошол жеринде этикаф кылат. Аял этикаф кылгандан кийин ошол эркек мечитте кандай этикаф кылган болсо, аял ошондой этикаф кылат. Башкача айтканда, ошол жеринен башкага чыкпайт. Кухняга чыкпайт. Демек ага бирөө кызматчы даяр болуш керек. Болду, кухнядан тамагын алып ошол жерине алып келип бериш керек. Күйөөсү жакында болбош керек. Ал ошол жерде отуруп, Куранын окуп, сабагын окуп, китебин окуп, мүмкүн азыр эми аялдарда ушундай жакшы нерсе болуп калды. Эгер устаз, алым аялдар боло турган болсо, ошол жерден элдерге сабак, Рамазан боюнча сабак берсе да зыяны жок. Болгону ошол жерге жөн коесуз, ошо өзүнүн мечитин, ибадатын кылсын. Демек ага эркек шарт түзүп бериш керек, бир кызматчыны алыш керек дагы, тамагын даярдап, акырын алып кирип бериш керек. Болгону муктаждык даратканага, анан душка гана уруксат болот, калган жака чыкканга болбойт. Ошо мечиттен чыкпайт. Жана мечитте эркектер мечиттен чыкпаганда ал ошол өзүнүн кичинекей ордунан чыкпайт. Мына ошондой кылыш керек. Эң сонун биздин убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Кыска убакыт берейин, биздин мекендештерге болгон каалоо тилеңиз. Аллах таалам ушул берекелүү айда жакшы ибадат кылып, ушул бир жемиштүү болушун Аллах Тааладан тилейм. Элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык болсун. Ушул Рамазан айын бекер өткөрүбөстөн ибадат менен, Куран окуу менен, элибизге, жерибизге дуа, өзүнө дуа кылуу менен, ошол жерде мен дайым кошуп атам да, муфтиятыбызга дуа кылуу менен. Себеби муфтиятты мен өткөндө айттым да, муфтият эл үчүн кызмат кылып атат, бирок анын кызматын адамдар баалабаган абал бар да. Эмне кылып атат деген өткөндө бир сабактарыбызда дагы айттык да. Сен мечитке киресиң, мечиттин таза, светиң жакшы, ошонун баардыгын муфтият кылып атат деген сөз. Ошого элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, башчыларыбызга, муфтийибизге, муфтияттын кызматкерлерине баардыгына дуа кылып, бул айды берекелүү кылып, өтүп кеткенден кийин ушул айда ушундай кылбай калып дебей турган даражада жакшы садакаларды, жакшы амалдарды кылуу менен өткөрүшүн Аллах Таалам бардык элибизге, жерибизге насип этсин. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам кармаган оразаңызды кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Мен коштошпойм, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رمضان يا رمضان رمضان